Саламатсыздарбы мекендештер. Бүгүн сиздерге ушул бөлүшкүм келди. Ушул регистрация боюнча Россия жергесинде бизге окшогон мигранттар азыркы кезде ушу 3 айга, 9 айга, 1 жылга регистрация коюу үчүн собственниктерди издеп аябай кыйналып аткан маалыбыз. Ал эми собственниктер ушу 3 айга коюлуш үчүн мои документы МФЦга барып коюш керек. Bir күн кечке жооп сурап, ошол жерде бланкалар толтуруп дей койчу. Ал эми 9 айга узартуу, 1 жылга узартуу деген продленияларга ФМСке барышка туура келип атат, МВД Россияга. Ага дагы через госуслуг запись болуп, кийинки ФМСтерде живая очередь дейт. Эртеден кечке ушул жумушунан жооп сурап, бул да будний күндөрү гана иштейт. Жумушунан жооп сурап, ошол жерде кечке турууну каалашпастан, ошол көпчүлүк бланкаларды толтуруудан качып, көпчүлүк собственниктер регистрация коюудан качып атышат. Ошол сиздерге айтып коеюн. Азыркы кезде эң эле оңой ушу 3 айга, 9 айга, 1 жылга ФМСке баруунун кереги жок, эч кандай МФЦга деле баруунун кереги жок, электрондук запись алуунун кереги жок. Өзүңүздөрдүн эле через госуслуги самостоятельно өзүңүздөр үйүңүздөргө мигранттарды учетко койсоңуздар болот. 3 айга, 9 айга, 12 айга. Ал деген биздин госуслугга киресиздер кадимкидей эле. Услуги деген жерине кирсеңиздер, паспорт, регистрация деген бөлүк бар. Ошону бассаңыздар, эң эле ылдыйында постановка миграционный учет деген жери бар. Ошону бассаңыздар, визовый документ не нужен деген графалар чыгат. Эң эле биринчи документ не нужен дегенди выбрать этесиздер, себеби биз визовый эмеге кирбейбиз, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан. Ошон үчүн биз визасы жок, документ не нужен дегенди тандайбыз. Ал эми документ не нужен деген тандаганыбыздан кийин уже өзүбүздүн данныйларыбыз чыгып баштайт. Биринчи собственниктин данныйларын бардыгын толтурабыз. Эгерде госуслугда мурдадан бар болгон болсоңуздар, ал автоматически өзү чыгат. Бир сыйра текшеребиз да, верно деп кетебиз. Кийинки бөлүк уже сиз учетко койгон мигранттын данныйларын сурайт. Биринчи латын тилинде толтуруп алабыз. Паспортто кандай болсо ошондой алып жазабыз, катасыз жок. Кийин ошону эле кайра кириллица, өзүбүздүн кыргызча, орусча буквалар менен паспортто кандай болсо ошону толтурабыз. Фамилия, имя, отчество, туулган жылы, паспорт кайсы число эмеге чейин, жылга чейин действовать этет, паспорт берген мекеме, ошолордун баардыгын туура толтурабыз. Ал эми кийинки бөлүк миграционный карта. Миграционный картанын номерин толтурабыз. Андан кийин пересечение граница деген жери бар. Кайсыл жерден Шереметтен учуп келдиңиздерби, же машина менен Казакстандын границасынан өтүп келдиңиздерби, же Домодеддон өтүп келдиңиздерби, ошол миграционный жазылган печатында ошонун графасын тандайбыз. Андан соң эми сүрөттөрүн киргизип ошо сүрөт сураган жери бар, чтобы ошол жерге сүрөттөр эң сонун четко тартылыш керек. Эгерде учетко коюла турган адамдын паспорту дагы окула турган, эч кандай теңдин немелери түшүп калбасын, колдун издери, сүрөткө тартканда колдор кирип калбасын, четко, читаемо окула турган болуп сүрөткө тартыңыздар дагы ошол сүрөттөрдү загружать этип киргизип баштайсыздар. Ал эми көбүнчө бул PDF, JPEG деген приложениялар менен файл жасап алсаңыздар, себеби ал жерде МВДга сиздин документтериңиздер кеткенде, алар скандан чыгарып алганда читаемо эң сонун болуп аларга чыгат. Алар папка менен өздөрүнүн эмесине коюп коет, мекемесине. Ошон үчүн сүрөттөр эң жакшы чыгыш керек. Ошол по очередности биринчи собственниктин паспортунун лицевой сторонасы менен где прописка, ошону сурайт, аны жөнөтөбүз. Кийин право на собственность, ал деген ЭГРНдин сүрөтү, ар бир бетин тартасыздар. Эгерде ЭГРНиңиздердин срогу бүтүп калган болсо, бизде договор купли-продажа деген бар. Договор купли-продажаны ар бир бетин сүрөткө тартып, файл менен аны айдайбыз. Кийин уже сиздер учетко коюп аткан адамдын паспортунун сүрөтүн жүктөйбүз. Экинчи миграционный картасынын сүрөтүн жүктөйбүз. Эгер 3 айга боло турган болсо, эч кандай трудовой договордун кереги жок. Эгерде 9 айга, 1 жылга узартуу болсо, анда трудовой договордун ар бир бетинин сүрөтүн бир файл менен жөнөтөбүз. Ал дагы ушу четко окула турган болуш керек. Эгерде база данныйда ал чыга турган болсо, сиздерге 2 саат, эң алды 2 саат, 1 күндүн ичинде жооп келет. Себеби биринчи заявканы подавать эткенден кийин заявка подана деп уведомление келет.
Андан соң газ услугга кайра уведомление келет. Сиздин услуга оказана деп келет да. Ошол жерди ачып караганыбызда кадимки эле биз ошол ФМСке барабызбы, МФЦга барабызбы, мындай отрывная часть деп миграционный картага кошуп, миграционго өзүбүздө калат. Ал эми регистрация берилет, кудду ошондой регистрацияны электрондун виде сиздердин госуслугуңуздарга жөнөтөт. Аны сиздер любой эле ксерокопиядан чыгартып алып, болду, силерде даяр регистрация. Ошол регистрация менен ошон үчүн живой очередь менен МВДга барып, через госуслугу запись болуп, ошол күнгө иштен жооп сурап, кечке ошол менен жүгүрүп, бланкаларды толтуруп, угаракерчиликтин кереги жок собственниктер. Ал эми дагы бирди айтып кетейин, собственниктер регистрацияга коебуз деп азыр эми ушунчалык эл суранып атат. Сиздердин үйүңүздөрдөгү жилплощадьыңыздар позволять этсе гана регистрацияга коюңуздар. Себеби Москванын өзүндө 10 квадрат метр ар бир адамга каралган. Московская область менин билишим боюнча 9 квадрат метр болуп эсептелинет. Ошол андан көп эле ушунчалык көп адамдарды кое бере турган болсоңуздар, ал жерден дагы ФМСтен текшерүүлөр жүрүп, проверкага келип, фиктивный регистрация коюлганбы, ошол адам чын эле жашайбы, ошол адамга сиздин жилплощадьыңыздан квадрат метр жетеби, жетпейби, ал дагы өзүнчө статья менен штрафтар болуп калышы мүмкүн. Жердештер бир аз үнүм секин чыгып атышы мүмкүн, микрофонун жоготуп алып, ал тууралуу да кийинки видеолордо айтып берем, эмне үчүн чыкпай жүргөнүмү, бардыгын кийинки видеолордо сүйлөшөбүз. Азыр бизде ошо регистрация боюнча силерге жакшы маалымат берип коеюн деп гана ушул видеону тартып атам. Ошон үчүн көбүнчө собственниктер ошону билип алсаңыздар, через госуслуги эле үйдө отуруп эле же жумушта жүрүп, көчөдө жүрүп эле экинчи адамды, мигрант адамды үйүңүздөргө регистрацияга 3 айга, 9 айга, 1 жылга кое аласыздар. Ал эми көпчүлүк орустар өзүбүздүн үйүндө собственниктер үйүндө жилплощадь позволять этет, коеюн дейт, бирок иштен жооп сурап барып ФМСке жазылып ошол нерселерди кылгылары келбейт. Ошон үчүн чогуу иштеген коллегаларыңыздардын үйүндө сиздерге места бар болуп, сиздер регистрацияга коюп бере алам дей турган болсо, түшүндүрүп айтыңыздар. Коркуунун кереги жок эч кандай. Сиздерди ал через госуслуги гана киргизип бере алат. Сүрөттөрдү эң сонун кылып тартыңыздар дагы, түшүндүрүп айтыңыздар, госуслугга кириңиздер, ушул менин видеомду жакшы көрүп алыңыздар. Эгерде түшүнбөгөн суроолор бар боло турган болсо, комментарийга жазсаңыздар болот. Кийинки видеолорумда Кудай кааласа телефондун өзүнөн госуслугга кирип көрсөтүп бергенге аракет кылам. Мен азыр бир шашылыш болуп эле тартып атам бул видеонучу. Кудай кааласа эми жумуштан колум бошоп, бир аз эми видео тартканга кудуретим жетип калды. Кудай буюрса, мындан бияка дагы сиздерге керектүү пособия боюнча, золотая корона боюнча, көпчүлүк эле биздин укуктар боюнча, Россиядагы мигранттар кандай өзүбүздүн укугубузду талашсак болот, эмне кылсак болот, ошол тууралуу сиздерге керек боло турган кеңири маалыматтарды Кудай буюрса билишимче сиздер менен бөлүшүп кеткенге аракет кылам. Ал эми азыр ушул биздин өзүбүздүн жердештер, мигранттар сиздердин ушу регистрацияңыздар базадан чыга турган болуп, ушул трудовой договордун эмгекелешинин негизинде ушул башыңыздарды бийик көтөрүп, ушул полиция кызматкерлеринен коркуп, же бир жерге барсам регистрациям таза болбой калды деп жумушка албай калып, ал эми азыркы учурда ушунчалык эле көп бизде мошенниктер чыгып кетти. Өзүбүздүн жердештер өзүбүздөрдү артка тартып атабыз, алдап регистрация коюп берем деп фальшивый регистрация коюп берип атабыз. Акчасын биринчи алып алып, азыркы регистрацияларды эле 3 айга 5 миңден 7 миң, 8 миңге чейин коюлуп атат. Ал эми 9 айга 15 миң, 18 миңге чейин коюлат. Бул акча, бул аз акча эмес. Ошон үчүн ортодогу посредниктерге ишенбеңиздер. Собственник менен прямой сүйлөшсөңүздөр, ошол айтып түшүндүрүңүздөр, сен бир жака барып ФМСке барыштын, МФЦга барыштын, тияка барыштын, бияка барып жүгүрүп, бланка толтуруп, аны кыл, буну кыл дештин кереги жок. Бардык нерсени грамотный түрдө через госуслугу толтурса болот. Ал эми толуктоолор болсо, эгерде мен билбейсиздер, билген болсоңуздар, оюңуздар менен бөлүшүңүздөр комментарийден. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, сиздер дагы сураңыздар, мен да жооп бергенге аракет кылам. Анда эмесе бардыгыңыздарга аманчылык каалайм. Саламатта калыңыздар.